Саламатсызбы Айпери, эң алгачкы эле суроом, өзүңүз жөнүндө айтып берсеңиз, эмне себептен ушул кесипти тандап калгансыз? Кичинекей кезинде азыр бир туугандарым айтып калат, кичинекей кезинде мен кичинекей балдарды бала болобу, кыз болобу алып эле көздөрүн боеп, апамдын косметикаларын алып элечи. Анан кийин өзүмдүн азыр эсимде жок, бир туугандарым айтып калат да, сен ошентчисиң деп. Кийин уже мен эс тартып калгандан кийин чачка деле кызыкчу эмесмин, чач деле кармаочу эмесмин. Жөн эле студент кезинде каникул мезгилинде мен жөн бош болуп калганда, бир ушу парикмахерскийде окуп көрөйүнчү деп, бир жеңем түрткү болуп калып эле, жөн эле окуп көрөйүнчү для себя деп эле, өзүм үчүн үйрөнүп алайын деп эле окуп калып эле анан кызыгып кеткен да. Бул бизнесте мен өзү 10 жылдан ашып калды иштегениме, бирок өзүм самостоятельно салон ачып иштеткениме уже 6 жылдын жүзү болду. Мен өзүмдүн кесибим экономист-бухгалтермин. Мен парикмахер болуп калганымдын себеби, мени эң кызыктырган нерсеси бул. Мен адамдарды сулуулаганым мага өтө жагат да. Мен ошолдон мындай удовольствие алам. Мен ар бир кардарым отурганда жүрөгүм ооруп, ушул довольно кетсе экен, жактырып кетсе экен деп аябай жүрөгүм ооруп да. Өзү парикмахерлер жок дегенде бир жыл болбосо да 2 жылда бир жолу өзүнүн кылган жумушун өйдө көтөрүп туруш керек да. Мен бойдок кезинде жыл сайын барып турчумун. Ташкентке барып окуп келгем, Москвага барып окуп келгем, Алматыга барып окуп келгем. Анан эми буюрса дагы бир сонун планым турат, Дубайга барып окуп келсемби депчи. Бул жерде сертификаттарым бар, ошол жактан алып окугандарым далили. Айпери, негизи айтсаңыз, эмне себептен ушул жаш стилисттерди окутууну чечтиңиз? Сиздин колуңуздан деги эле жалпысынан канча стилист чыкты, кесипкөй стилисттер? Жалпысынан 500дөй кыздарды тарбияладым. Алардын бир 70-80% азыр өз жумуштары менен иштешет, парикмахер болушуп. Эмне себептен кыздарды окутуп баштадыңыз деп атпайсыздарбы? Анткени биз өмүр бою эле чач кыркып жүрө бербейбиз да. 30 жыл иштейбиз, 40 жыл иштейбиз. Бизден кийинки поколениялар дагы биздин техникабыз менен биздин кылган жумуштарыбызды өнүктүрүшү керек да. Ошол себептен мен өзүм эле ушул жумушту тыккан аткарып калбастан, менден кийинки, менден кичинекей кыздар дагы ушул менин техникамды өстүрүп иштеп кетсин деген максатта окутуп баштагам. Кана бир текшерип коеюн, Малика? Бул кечекиден уже бүгүнкү жакшы болуп калыптыр, жакшы кыркып баштаптырсың. Азыр мен эч жериңди оңдобоймун, аябай тегиз кыркылган экен, Кана бул жагыңды өзүң гана текшерип көрчү. Чачынын структурасы кандай экен, көрдүңбү, текшердиңби? Эң биринчиден өзүнүн адамгерчилигине карап аламын. Коллективде иштегенден кийин баарыбыз дружный болушубуз керек. Дружный коллектив болсо, ошол адам көтөрүлөт да. Анан сөзсүз түрдө кылган жумушун карайбыз, анан кийин жумушка алам. Ийгиликтеримди айтсам аябай эле көп экен. Ырчылар менен иштешебиз. Шоу-бизнестин 70% менен таанышпын. Салонго келип турушат, ошол менин ийгилигим деп эсептеймин. Ошо биякта биздин ученицаларыбыз бар, ай сайын келип турат. Ай сайын 2 айда бир жолу окутабыз да, 2 ай сайын очередке жазылып келип турат. Бул биздин ийгилигибиз деп эсептейбиз. Анткени биздин салондогу мастерлердин ар бири ученицалар менен иштешет. Шлифовканы мен өзүм кылып берем. Могул жерин сен филировкалап коесуң. Көрдүңбү, могул жерде резкий переход турбайбы? Хорошо? Потому что шлифовканы сен азыр кылганга даяр эмессиң да, бузуп алышы мүмкүн.
ошого сен пока карап эле кой. Көрдүңбү? Аккуратно. Чуть-чуть только. Үстүндө майда чачтарды алып койсок, мынакей шлифовка кылдым да, эми көрүм, могул жер чыгып турбайбы? Ушул жерди филировкалап коесуң, өйдө көтөрүп. Ошондо плавный переход түшөт. Хорошо, көрдүм, сага көрүнүп атпайбы? Клиентиңдин башына аккуратно кыласың, ага. Всё, ал ошол. Кээ бир кыздар сурашат менден, жалпы айбереже, кеңешиңизди бериңизчи, кантип салон ачам депчи. Бирок салонду ачаардын алдында сөзсүз түрдө өзүбүз адис болушубуз керек ошол тармакта. Кафе ачсак жок дегенде бир нерсени билишибиз керек, же салон ачсак парикмахер, можно тырмак жасап же макияж жасаган, сөзсүз түрдө өзүбүз адис болмоюнча салон ачкан кыздар иштете албай калгандар көп да. Мен өзүм эч нерсе билбейм, анан мен салон ачсам болобу дегендер бар. Кандай туура эмес болуп калат да. 2014 жылдын мыкты стилистин наамын алгам. 2017 жыл мыктыларын алганбыз. Лучший салон года болгом. 2000 эң акыркы сыймыктанган наградам бул 2020 жылы жылдын мыкты салону жана жылдын мыкты стилистин наамын алып, салон боюнча аябай сүйүнүп, бул менин эле аракетим эмес, бул жалпы биздин салонда иштеген мастерлердин салымы да өтө чоң да. Буюрса, пландардын эң кичинекей эле планыбыз региондорго филиалдарды ачканды турабыз. Буюрса, азыр жакшы адистерди дайындап жатабыз. Алар уже даяр болгондо, анан биз региондорго, буюрса Эрматованын филиалдарын ачабыз. Аял киши болгондон кийин баардык нерсени жетишишибиз керек экен. Бирок бир чети жолдошуң дагы түрткү болуш керек экен. Мага ар дайым мотивация берип, сен моундайсың, моуну кылышың керек, мынтишиң керек деген адам болуш керек экен жаныңда. Ошо менин жанымда жолдошум бар. Менин кылган ар бир ийгилигимди аркасында жолдошум көтөрмөлөп турган. Жумуштан тышкары TikTok тартып коем. Актриса да болуп кетем, клиптерге катышып калам. Ушу убакытым болсо эле, убакытты текке кетирбейин деп, ар кандай модель да болуп кетем, кээде бир магазиндердиги модель болуп бериңизчи деп чакырып калгандарга кийимдерин кийип модель болуп берем. Убактым ошолорго эле жетет азырынча. Кайрымдуулуктарга катышып турабыз тынбай, потому что биздин салондо кыздар көп болгондуктан сөз түрдө барышыбыз керек да. Карылардын үйүнө, жаш балдар үйүнө барып, чачтарын бекер кыркып берип, карылардын батасын алып турганга аракет кылабыз.